Жекем, туылған күнүңүз менен. Жалжаң дебачы. Жөн запись кылабыз да. 50 жаш. Кут болсун. Рахмат. Немени айта алчам. Кечээки болуп аткан нерсе, быжаат кылып аткан нерселерчи. Анан кээде комментарийлерди окуп, жанагы тияктан радиолордон, телевидениеден кетип аткандарды көргөндө бир нерсе оюма келди. Кыргызга акчадан башка баалуулук жокпу дегенчи. Чындык деген баалуулук бар. Анан улуттук нарк деген нерсе андан да баалуу да. Анан кантип эле кыргыздын урпагы ушу батыштын акчасына сатылып эле өзүнүн улутуна бир кыянаттыкка бара алат да. Жана Отунбаеванын дарегине, башкалардын дарегине да жана Бейөкмөт уюм өкүлдөрүнө ошентип айтып атпайбы, жарандык активисттергечи. Ушуну карап туруп биздин коомдогу толеранттуулук, мындай айкөлдүк деп кыргыздын жалпак тили менен айталычы. Ошол жок экен деп мындай карап турсаң эле бүт эле баягы караламан массанын басым кысымы, өкүрүгү, чуусу, жанагы Отунбаеванын дарегине айтып аткан жалданган топтордун жанагындай ооз калгыс сөздөрү. Небере чөбүрөнү тарбиялай турган, нартка келип калган улуу курактагылар деле көчөдөгү бир жаш баланын кебинен да төмөн нерсени айтып атат да. Коомдун адеп аклагы эмне болгон деп үрөйүң учат да. Анан мен баягы балам трансгендер катары баягы муну жүрөгүмөн өтүп аткан нерсени айтып атам да. Кантип эле мен мага окшогондор же ошо Отунбаева же башкага окшогондор ошол улуттук нарктын каада салтын эле бир батыштын эле тыйын тыпырына садага чаап салат да. Анан болгону бул адам табиятында мындай болгон да, илгери заманда негрлерди канча кырымдар бою жек көрүп, актар жерип, сетиркеп келгенде, бул адамзат коомунда деле ушундай жаңы бир карама каршылыктар жаралып атат да. Бир убакта бүгүнкү күндө ошол ЛГБТ мүчөлөрүн деги эле желмогуздай көрүп, деги эле бир адамзатта жок нерседей көрүп аткандын баарына уят болот да. Бул сабатсыздык, караңгылык дегендин өзү ушул да. Маселен бүгүнкү күндө негрлерди бир адам сапатынан же адам категориясына кемитип кое аласың. Булардын ичинен интеллектуалдар чыгып атат, бир гана спортсмендер эмес же шоу бизнестин өкүлдөрү эмес. Андыктан жалпы адамзатка орток болор баалуулуктарды ошол негрлерде жаратып атат да. Анан биздин ошо ЛГБТ мүчөлөрү бир батыштын уругун таштап кетиппи биздин кыз келиндердин жактанычы. Мага ошону эле кара көз, кара чечекейден тууларын сезбей аңдап айтабыз да. Бир гана баягы терминдик түшүнүктөрдү жок гейлерди шылдыңдап атат. Гейлер делечи 6 саны аман адам кантип эле эркекке боюн түзөп эле барып кучакташкысы келсин. Деле оюң түтүрөйт да мындайча. Бирок эми табият берген ошондой бир феноменди кантип байкуштар кабыл ала албай, антип анан коомдогу жана карама каршылыктарды көргөзүп, зордук зомбулук деген ошол акциянын артында дагы жанагы биз булардын чөйрөсүндө сенекөз аралашып атпайбызбы? Канча байкуш жакшынакай балдар, кыздар чырылдап, чыркырап, ошо ата энеси жанагындай зомбулук менен үйүнөн кубалап чыгып салган үчүн булар жанагындай коомго коңгуроо кагып атат да. Себеби мунун бийлик түзүмүндө дагы буларды түшүнгөн тиги законодательный орган парламент бир керектүү мыйзамдарды чыгарып бербесе, мамлекеттик каттоо кызматында тиешелүү документтерин ала албаса, медициналык бир немеге муктаждыктарына кабылганда байкуштар же дарылана албаса, ошондойдун баарын коом көшөгөнүн артында көп нерсени түшүнбөй эле бер жактан эле сапырылып эле жана улуттук сезим менен, эмоция менен кыйкырык чуу салып атпайбы? Бирок ошол кыйкырык чуунун арты менен канчалаган жаштарга жол ачып берип атат, шылтоо кылып четке качып кеткенгечи. Себеби жеңил жол менен, оңой жол менен ошол убежище суран качкын статусун алып, жана эмне деп атышты, качкын болуп кеткендерди жана кетип атышпайбы? Ошондой шылтоо болуп көбү жеңил жол менен мына мен урду сокту, 40 сөрөдөн таяк жедим деген шылтоо менен аябай жеңил жолду көздөгөн жаштарга чоң шылтоо болуп атат да. Маселен кечээки акцияга чыккандардын арасында провокаторлор да бар. Анан желеп эптеп оңой жол менен батышка кетип калайын деп аткан дагы жаштар бар да. Буяктан жумуш таппай карайлап, анан көрсө ушул жол менен кеткен оңой экен деген көп жаштарга жолду ачып берип атканын биз аңдап айтабыз да.
эң коркунучтуу ушул идиректүү кыргыз жаштары кетип калган аз келгенсип, эми жумуш таппай, урунарга тоо таппай турган жаштардын көбү жанандайга барып өздөрү провокация кылып, анан 40 жолодон таяк жедим, элден тепки жедим деп кечээки видео материалдар, жаңылыктарым бар. Булар үчүн факты болот. Кандай эл аралык коомчулукка болбосун кайрылат алар. Элчиликтерге барат. Мен монтип таяк жедим, мен урду сокту депчи. Мына ошол жаштардын баары биз аларга жумуш таап бергендин ордуна аларды бир кайра боорубузга тартып, бир аянтча издеп алар менен сүйлөшүп түшүнгөндүн ордуна өктөм зордук менен гана четке сүрүп атабыз да. Темирди темирге урсаң балка көшөгө тийгенде таңка деле кайра артына тартат да, андан жыйынтык чыкпайт да. Ошондуктан биз могу жаштарды кайра кармап калуунун, ошол элге уту мүчөлөрүнүн санын арбытпасын, жазалма түрдө элге уту мүчөлөрү болуп алат булардын көбүчү. Албетте буларга жардам келет батыштан. Кимдерден келет? Так ошо өзүнө окшогон. Маселе менин балам Алик деле эгер кийин идиреги болуп колунан келсе, өзүнө окшоп жабыр тарткан элге уту мүчөлөрүнө сөзсүз түрдө жардам берет да. Бул табигый нерсе да. Анан ошо сырттан батыштан акча келет экен. Албетте келет. Аларда чогултат, себеби алар ушундай азап тозоктун баарын көргөн, кандай тоскоолдуктар болот, жумуш таба албайт, булар окууга өтө албайт эч кайда бар. Ошондуктан кыргыз элге ушуну кулак кагыш кылышыбыз керек. Бирок муну менен дагы бүтүп калбайт сөзүм. Дагы кайрылуу кылабыз. Кечеки комментарийлерден да бир комментарийлерди окуп атып сен жөнүндө жүрөгүм ооруду да. Эмнеге жүрөгүм ооруду? Буларга Анан таарынып да керек. буга бир юмор менен эле кабыл алыш керек экен да. Кече уктум. Эмне эле бир окудум. Купшуңдан гана калмак деген жаман жакты да мага. Кыргыз кандай гана жарлыкты таппайт да. Калмак дешет, батышка, Америкага сатылып кеткен агент дешет. Эмне жарлык такпасын? Бирок ал үчүн мага маанилүү эмес. Жаман көрөбү, жакшы көрөбү. Мага маанилүүсү кыргыз коому бир хуюндай удургага бир чындыкты түшүнүш керек да, моюнга алыш керек муну.